мектебimiz бар. Мисалы үчүн мен Аксуу айылынан Мамбет Мамакеев атынан мектептен ата-эне комитетінің төрағасымын. Көп жылдан бері иштеп келатабыз. Бұл мектеп биздики уже 69 жылы салынған. Мамакеев. Бұл уже четинен эмеге кетип атат, аварийный состоянияга баратат. Фундаменттер түшүп, кейбір жерлер эми муну на месте барып көрүшүбүз керек да. Ошол мектепти бир жакшы капиталдык ремонтка быйыл киргизебиз деген, өткөндө акимибиз дагы, айыл өкмөттүн башчысы төрага дагы айткан, киргизебиз быйыл каралат деген. Андан сырткары биз баарыбыз чогуу ата-энелер бирибиз менен байланышып турабыз. Саргамыш айылындагы Субанбеков мектеби бар. Ал дагы бул бүгүнкү күнгө авариялык эмеде, учурда эми авария десе жыгылып кала бербейт, бирок ошого деген 1 сентябрга балдарыбыз киргенде кичине бир коопсуздукту сөзсүз создавать этет. Андан ары айылыбыз Кайырмаров айылыбыз бар бизде. Ошо Деркенбаев мектеби. Булардын баары мына жакын деле айтылды, мектептер уже капиталдык ремонтко киргизилип атат, киргизилди деп. Булардын биз жолугушуп Мамбет Мамакеев мектебин 36 миллион сом деген, Субанбеков 11,5 миллион сом деген, ал эми Деркенбаев мектебине 3,5 миллион сом каралып, мынакей быйыл ремонттон өтөт деген. Ошол мектептерибизге эртерээк бир чара колдонуп, чара көрүп берсеңиздер жакшы болмок. Бул жалпы эми баарыбыз дайыр жол айтып, чогулбай эле биз айыл өкмөтү менен кеңеш алып жерге келдик.